баштайсыз. Ля, до, ми, до. Менин колумда Алыкул жазган кадимки кыргыздын касиеттүү 3 кыл жөнөкөй комузу. Бул комузду чебер кылдат гана кол ойноп, күбөгө келтирип, сырын таба алат деген ой тилектемин. Белгилүү ырчы комузчу Жылдыз Шергазиеванын ачкан комуз кружогунда өнөрдүү балдар топтолгон. Жылдыз Шергазиеванын ар бир күн ушинтип комуздан сабак берген, өнөргө кызыккан улан кыздар менен башталат экен. Бара-бара комуз чертемдеп кызыккан окуучулардын саны арбып баратат. Буга ата-энелердин дагы салымы бар. Негизи эле комуздан сабак берген абдан татаал, ошол эле убакта кызыктуу дагы. Көрөнгүсү барлар баягы мектеп менен чектелип калбаса керек деп ойлойм. Буюрса жакшы көрөнгөлүү балдарым бар арасында. Алар өзүнүн кызыкчылыгы менен кызыккандар кийин дагы кызыгып уланып кетет деген ой бар да. Анткени бир комуз деген нерсени үйрөнгөндөн кийин кызыккан балдарга бул жан дүйнөсүнө тынчтык бербейт да, негизи издене берет. Адистердин, өзгөчө өнөр адамдарынын айтымында комуз үйрөнөм дегендер өспүрүм курагында баштаса, кол дагы ийкемдүү болуп бат үйрөнөт экен. Жеңилирөөкүлөрдү таланттуулар 1 жылдын ичинде чертип калышат. Жакшылар 1 жылдын ичинде чертип калышат. Аракетчил, кошумча комузга деген үйдөн да иштеш керек да. Бул кошумча мектептен келип иштеген менен үйдөн иштебесе жыйынтык жакшы болбойт. Алга жылыш болбойт да. Ошондуктан үйдөн да кызыгып иштеген окуучуларым 1 жылда кадимкидей результат көрсөтөт, жыйынтыгы жакшы чыгат. Эми 2-3 жылдык окуучуларым жакшы иштеп калышты азыр. Комуз менен каалагандай кайсы жерге барсак дагы эркин ойноп келишет да. Комуздан сабак алып жаткандардын арасында бат эле өздөштүрүп кеткендер да, такыр эле үйрөнө албай койгондор да болот. Мен көрөнгү ырларды мындай шилтеп ойногон күлөрдү үйрөнүп калдым. Мен биринчи мындай сыналгыдан көрүп кызык баштадым. Анан мен үй бүлөмдө көбүнчө комузга кызыккан адамдар көп. Анан ошолорда мындай кеңеш баштады, комузга барбайсыңбы деп, анан ошондон келип калдым. Комуз жөнүндө мындай кандай жасалышына кызыгып көрүп көрөм. Мындай YouTube'дан, башка интернеттен кандай жасалышын, тарыхын окуп көрүш кызык болот комуздун. 1, 2, 3. Кыргыз кылым санап касиеттүү комузун аздектеп келген эмеспи? Балдарынын комузга кызыгуусуна ата-энелер башкы себепчи болушат. Анткени ата-энелер ойлошот, мектепке жаман эле комуз алып берип коелу, сындырышат деп ойлошот да. Бирок ал туура эмес да, баланын слухуна, угуу сезимине. Эң биринчи жакшы комуздан баштаган оң. Мына ушул кружокко топтолгон өнөрлүү балдардын кыздардын арасынан буйруса келечекте Атайдай, Нурак Абдрахмановдай, Болуш Мадазимовдай атактуу комузчулар чыгат деген ой тилектебиз. Атахан Кожогулов, Данияр Амантур уулу, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.